Мен азыр эч бир жака айтпаган, эч бир интервьюга айтпаган бир сырымды айтам. Мен убак болгон, бир убак болгон. Азыр ушундай убак болгон. Мен даже балдарымчын колум менен жууган убак болгон да. Бирок мен мындан уя албайм. Бул себеби ал менин балдарымда мындай иш кылганда мен такыр уя албайм. Анан дагы мен жаштыгым, балалыгым бир өтө кыйынчылык менен өткөн десем болот да. Бизде азыр эстесем дагы көзүмө жаш келип кетет. Кечиресиңер. Бизде 1-сентябрда мектепке алган кийимдерибизди кийип барып 1-сентябрда просто кийимибизди көрсөтүп келип 2-сентябрдан уже биз пахта тергенге чыгып кетчүбүз да. Ошол бойдон бир ай, 2 ай пахтадан чыкпачыбыз. Элестет, колдорубуз жарылып кетчүбү чанагыначы пахтанын. Мектепке баргыбыз келип ыйлачубуз. Аябай кыйын өткөн жаштыгыбыз. Бирок мен ошол кыйынчылыктарга эч өкүнбөйм. Эгер ошол кыйынчылыктар болбогондо, эгер ошол пахта терим болбогондо, мен мындай жетишкендикке жетпей калам беле деп ойлойм да. Даже ушундай мал болгон. Күйөөм Москвада, балдарым менен жалгыз. Такси жок. Балдарымы садикке маршрутка менен алып барчумун да. Эми Кудайга шүгүр, ал күндөрдүн баары өтүп кетти. Азыр мына көрүп турганыңардай миллиардер, триллиондер болуп кеткем. Ошо ушундай менде сиздер.